Акаевтагы, Бакиевтагы, Атамбаевтагы, Жээнбековтагы кыргыз элине кыянаттык кылып чыккынчы болгон болсо, аларга кызмат кылган адамдардын баары ошодо турат да. Анда ушул жердин жарымса чыккынчы экенбиз да. Эң негизги чыккынчылар 2009-жылы өкмөттө анан жогорку кеңешчи дегендер деп мен айтам. Мына ошол 2009-жылкы конституциялык соглашениеда кумтөргө кулдук уруп, конституциялык соттун чечими менен бекитип бергенбиз. Андан кийин келген бийликтер ал конституциялык соттун чечимин бузалмак эмес. Ал эми кечеги Октябрь райондук соттун чечими ал Октябрь революциясынын чечиминдей эле аны арбитраж сот кабыл кылбайт керек болсо. Туура 5 миллиард долларга жакын дооду коюп атабыз. Бирок мен ушул акчаларын өндүрүп аларыбызга, кумтөрдү көндүрүп аларыбызга ишене албайм. Жакшы болот эле эгер өндүрүп алсак, Кытайдын каргысынан кутулсак, ар бир кыргыз аяк алтын аяктан суу ичип кутуруп калсак. Бирок бунун бардыгы менин жеке пикиримде жомок. Мына кече түнүндө арбитраждык сотко берди Сентера. Сотко берди. Биз эгемендикти алгандан бери эле кумтөргө кулдук уруп келгенбиз. Сиябека, Камека, Сентерага. Азыркы деле соттошуу бул коштошуу эмес, бул достошуу. Достошуу. Эгер коштошо турган болсок, анда башка жол менен баралы. Мен өзүмдүн өзгөчө пикиримди жаздым. Элди убара кылбайык, элди убада кылбайык, улуттук таштап салайык. Ошону кылалык, кылбасак кысалык. Башка сөз жок да. Эмне үчүн биз 2003-2009-жылкы келишимдерге учкай кеп кылып, андан кийинкиге басым жасап атабыз. Бул саясат да. Бул саясат да, чылгый саясат. Бирок 2003-2009, 2007 жылда комиссия болгон. 2007 жылы Атамбаев өкмөт башчы болуп турган кезде Акылбек Күсөнбекович комиссияны жетектеген. 2003 жылкы жумушчу топто Акылбек Күсөнбекович азыркы комиссиянын башчысы бажы салык кызматтарынын төрагасы болуп комитеттен ошол комиссия кылышкан. 2009 жылкы өкмөттүн премьер-министри болуп туруп экономикалык саясатын көзөмөлдөп турган. Анан бардыгы чыккынчы болуп бул киши кургак чыкканда бул кандай болуп калат? Тарых бизди кечирбей калат го дейм. Алардын күнөөсү канчалык болсо бул кишиники ошончолук болмок да. Эмне үчүн Акылбек Күсөнбекович ошол кезде Акаевдин бетине мендей болушун айтып чыккан жок? Эмне үчүн Бакиевге ошентип айтып чыккан жок ошол кезинде? Эмне үчүн Атамбаев айтып чыккан жок? Сиз чыккынчысыз мондай кылып атасыз деп. Эмне үчүн Жээнбеков айтып чыккан жок кече? Эмне үчүн айтып чыккан жок? Мына мен азыр айтып чыгып атам. Өзүмдүн каршы пикиримди айтып чыгып атам. Оюн кылбаш керек да. Бул чылгый оюн, саясат. Кумтөр боюнча мен Кубанычбек Исабековдун, Базарбай Мамбетовдун 2013 жылкы мамлекеттик комиссиянын чечимдерин бардыгын окуп чыктым. Эринбей. Бирок бардыгы эле келтирип ошол эки келишимдин тегерегинде. Анан биз бүгүн чыккынчылардын бардыгын фамилиясын жазып алып туруп, анан башкы прокуратурага берип атабыз. Бирок баш мыйзамда Кумтөр боюнча мурунку берени алынып калбадыбы? Мурунку баш мыйзамда бар эле да Кумтөр боюнча козголгон кылмыш иштерине мөөнөтү эскирди деген берене колдонулбайт деп. Азыр кимди жоопко тарта аласың? Нанаев өтүп кетти, Танаев өтүп кетти, Канчок Кудайбергенов өтүп кетти, Насирдин Саров жок. Кимди жоопко тартабыз? Анан бул ашуудан берген отчет болот го Байдылдан кандай эле. Эгерде биз комиссиянын дагы ноябрга чейин узартып аткан болсок, анда биз сүйлөшүүлүккө мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы? Биз Кумтөр Камека легендарлуу парламенттин башын жуткан. Канча деген өкмөттүн башын жуткан. А бизге окшогон чимкирик парламентти, чиркейди жуткан бакадай эле кылып жутуп коет. Эгер биз жутабыз десек, эгер биз Кумтөрдү утабыз десек, анда улутташтырууга барышыбыз керек болчу. Элди да убада кылбайт элек, элдиге да убада кылбайт элек. Азыр сорун эл көрөт. Бул мен жеке пикирим. Мен азыр жана фейк троллдар төбө басты калышы мүмкүн. Бирок биз бүгүн урматтуу кесиптештер, азыркы токтом менен Садыр Нуркожоевичтин алдына аппак пактаны коюп атабыз. Бирок ошол пактанын алдына жай жарылып бара турган минаны коюп атабыз. Бул долбоор азыркы президенттин анга түртө турган долбоор. Бул менин жеке пикирим. Сыйлайсыздарбы, сыйлабайсыздар, бул менин жеке пикирим. Ар ким бири-бирисинин пикирин сыйлашыбыз керек. Бирок мондай алабармандыкка барганча же биз кутурушубуз керек болчу, же утулушубуз керек болчу. Бирок тилекке каршы биз кечигип калдык. Мына
Кыргыз алты жөнүндө кечеден бери эмне деген сөздөр айтылып атат? Эмне деген сөздөр айтылып атат коллективдер? А бирок ошол киши бүгүн директорлор кеңешине отурат. Дегеле кандайынан караганда да калыстык сөзүбүздү айтып коюшубуз керек. Кыйынсын кулатып алыстык сөз айтпай. Кийинки мына азыркы башкы прокуратурага сунуш кылган жетекчилердин күнөөсү канчалык болсо да билбеймин, бирок Акылбек Үсенбековичтин комиссиянын төрагасындагы күнөөсү алардыкынан экесе көп деп мен айта алам. Бетке айтышыбыз керек. Акылбек Үсенбекович ошол 2003-жылы келишим болуп атканда айтып чыкса мен де болуп ушул жерден. Анда башка болмак эле. Акаевга Нобель сыйлыгын сунуштаганда ушул киши болгон. Бакиевди маркамалоо деген макам берген ушул болгон. Эми баарыбыз билебиз, 2003-жылы Айдар Кунтөрдү куйруктан кармаса, 2009-жылы Максим Кекиртектен кармаганда Кунтөрдү. Анан кийин цементтеп кирпич коюп салганда кайта келбей турган Конституциялык сот менен бекиткенде, ушул жердеги парламент ратификация кылып бергенде, жөнөкөй келишимди эл аралык деген макам бергенбиз да. Эртең арбитраждык сотто башталганда биздин Октябрь райондук соттун чечимин ал Октябрь революциясынын чечимине эле отуруп алар кабыл албайт. Эгер биз улутташтырганга барсак, анда бул башка маселелер болчу. Анда арбитраж сот алардын сентеран арызын кабыл алмак эмес болчу да.